Урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо чараларын күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоору каралды. Талкуу маалында эл өкүлдөрү бул жаатта алдын алуу чараларын күчөтүү зарылдыгын баса белгилешип, ошондой эле мыйзам бузгандарга карата жоопкерчиликти катаалдаштыруу, укук коргоо органдарынын аракетин күчөтүү боюнча сунуштарды беришти. Себеби акыркы учурларда аялдарга карата үрөө учурган үй бүлөлүк зомбулук фактылары катталып, мындай окуялардын көбөйүп жатканы бул бир эле үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй өлкөнүн трагедиясына айланды. Андыктан аягы өлүм менен коштолгон трагедиялар орун албаш үчүн алдын алуу иштерин күчөтүү талабы коюлду. алдын ала иштер жок болуп атат, таптакыр эле. Ушул трагедиялар болбос үчүн канча деген мына биздин айымдар өлүп кетип атат жөндөн эле. Ушул алдын ала иштерди күчөтсөк. Ал эми аталган үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо чараларын күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоору тууралуу Юстиция министринин биринчи орун басары Алмазбек Зарылбек уулу маалымат берди. Анын айтымында мыйзам долбоорунда зомбулукка шектүүлөрдү камакта кармоо мөөнөтүн 7 суткадан 14 суткага чейин узартуу сунушталууда. Ошондой эле техникалык каражаттардан электрондук билерик жана мобилдик тиркем аркылуу шектүүлөрдү көзөмөлдөө механизмдерин киргизүү каралган. Ага ылайык бул мыйзам ишке кирсе, үй бүлөлүк зомбулукка каршы чараларды күчөйтүрганы белгиленди. Бул күчөтүлөт электрондук байкоо каражаттары менен. Мисалы бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги ошо тиешелүү кайтаруу ордерин жазып берет. Анын аткарылышы ошо бир гана участковый милиционердин жоопкерчилигине түшөт экен. Маалымат боюнча. Эгерде биз ушул силерге сунушталып жаткан мыйзам долбоорду кабыл алсак, анда ошол үй бүлөлүк зомбулукту кылган жарандын көзөмөлүн кошумча техникалык жагынан электрондук билериктер менен, анан мобилдик приложение аркылуу көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк болот. Ошол эле учурда эл өкүлдөрү аталган үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо чараларын күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоору бүгүнкү күндүн талабы экенин белгилешип, мыйзамды колдой турганын билдиришти. Мисал катарында депутаттар жакында эле коомдо резонанс жараткан Ош облусунда 20 жылдык кечеден кийин күйөөсү тарабынан атып өлтүрүлгөн келиндин кайгылуу окуясын эске салышты. Бул боюнча эл өкүлү Гүлкан Молдобекова Ички иштер министринин орун басарынан аялдын өлүмү тууралуу жагдайды такташтырды. Кечегүнкү жана 20 жылдыкта каза болгон келиндин Эркебек мырза азыр ошол боюнча эмне иштер жүрүп атат? Азыр эми бул комитеттин дагы ал боюнча сурап койбоско болбойт. Бардык бизде коомчулук азыр ошол иштин жүрүшүнө көзөмөл кылып турушат. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Аширкожаев бул факты боюнча адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Ошол эле учурда ал айыпталуучу соттун чечими менен камакка алынганын, учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыктан анын чоо жайын азырынча айта албасын айтты. Бул иш боюнча айта кетсем, бул факты боюнча бизде кылмыш иши козголгон, киши өлтүрүү беренеси менен. Азыркы убакта айыпкер соттун чечими менен камакка алынган. Толук кандуу тергөө иштери жүрүп жатат бул боюнча. Тергөөнүн азыр тергөөнүн сыры бар. Ал тергөөнүн толук сизге айтып бере албайм. Бардык бул жерден азыркы убакта тергөө толук кандуу жүрүп атат. Тергөөнүн жыйынтыгы менен ишти юридика баа берип сотко кетиребиз. Тилекке каршы Кыргызстанда үй бүлөдө аялдарга жана балдарга карата зорлук зомбулук көп катталып жатканын белгилеген социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева өз сөзүндө буга чейин Бурулай жана Айзат аттуу жаш кыздардын өлүмүн да унутпоо керектигин айтып, бизде качан айымдар корголот деп суроо салды. Мындан улам депутат бизде алдын алуу иш-чаралары жок деп укук коргоо органдарынын ишин сынгалды. Анткени Ички иштер министрлиги өлкөдө үй бүлөлүк зорлук зомбулуктун алдын алуу боюнча профилактикалык иштер жүргүзүлүп жатканын атап айтканда, видео тасмалар жарыяланып, жарандарга СМС билдирүүлөр жөнөтүлүүдө дейт. Бирок министрлик тилекке каршы ар бир үй бүлөнү карап отура албасын, андыктан жапа тырмак биргелешип иш алып баруу мындай кайгылуу трагедияларга жол бербейт деген ишеничте. Бир эле үй бүлө эмес, өлкө ичинде трагедия мындай фактылар. Ички иштер министрлиги тарабынан бул боюнча аябай чоң жумуш алып барылып, бул боюнча бизде азыр көп эле роликтер чыгарып жайылтып атабыз, СМС рассылка кылып атабыз. Ар бир факт боюнча, семейный насилие боюнча бизде реакция болот. Ар бир факт боюнча бизде кызматкерлер териштирүү жүргүзөт. Талкуунун жыйынтыгында үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо чараларын күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, колдоо тапты. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2025-жылдын 4 айында эле 6500дөн ашык үй бүлөлүк зомбулук учуру катталган. Ички иштер министрлиги бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 36% көптүгүн билдирген. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.